мекендештер, мына Москва областында жашап жатабыз. Кыргызстанга учам деп ура болбоңуздар. Өзүңүздөр билгендей, азыр Россия бүт бардык учактарды жакынкы мамлекеттер үчүн дагы токтотуп салган. Анан мындай оюңарды азыр калды 20 күн, 25 күн калды. Ушул убакытта чыдап, ушул бири-бирибизди колдоп, туура мамиле кылып, азыр мына биздин кыргыз жарандарыбыз аэропортторго барып атат, самолет учат тегибу деп. Эч кандай самолет учпайт аэропорттон. Азыр дүйнө жүзү боюнча карантин болду. Азыр кырдаал өтө оор, дүйнө жүзүндө оор кырдаал болуп атат. Баарыңыздар билесиздер. Биздин анча-мынча мекендештер ушу бир агитация кылып, аэропортко барып, видео тартып, соц тармактарга жөнөтүп атат. Келгиле, учуп кетебиз деп. Андайларга ишенбегиле. Азыр Россия мамлекети мыйзам чыгарып койгон. Ошол мыйзамды сыйлайт. Эч жака, эч бир мамлекетте самолет учпайт. Биз элчиликтен мына диаспоралар кабарлайбыз, кандай бир жаңылык болсо. Биринчиден өзүбүздү сыйлайлы, өзүбүздүн улутту сыйлайлы. Аэропортко мына көрүп атасыңар, бир кыргыз улутунан башка көп улуттар жок, элде жок. Туугандар, бири-бирибизди сыйлап, ынтымакташып, ушу оор кырдаалдан чыгып кетели. Тартипти бекем сактайлы. Көп жерге чогулушпай, ушул үйдө болуп, өзүбүздүн ден соолуктуга бекем карайлы. Коронавирус ситуацияга байланыштуу ар бир коомдун жетекчилерине кайрылсаңыздар, ар түрдүү ситуация боюнча ошол коомдун жетекчилери ар бириңиздерге жооп бергенге аракет кылат, жардам кылганга аракет кылат. Азыркы оор кырдаалда бул илдетти биримдикте, ынтымакта чоң жеңет. Ар кандай провокацияларга алдырбак. Акыркы учурларда кырдаал баарыбызга белгилүү. Көчөдө тилекке каршы биздин чогулуп кайрылуу жасаган кыргыз мекендештерибиз катталып атат. Туугандар, биз бөтөн жерде жүргөндө тартипти сактап, ушул Россиянын мыйзамдарына ылайык талаптарга баш ийип үйдө отуруп берсек, фейк видеолорго ишенбесек, Баарыңыздарды мен чакырып кетем. Ошо биримдикте, ынтымакта өзүбүздү гигиенабызды баардык нерсени сактайлы. Азыркы дүйнөдөгү болуп жаткан абалдан аман эсен ынтымакта чыгуунун бирден бир жолу ынтымак, биримдик. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, бүт мамлекет болгон улуу держава Американын өзү кандай абалда болуп жатат. Андыктан урматтуу кыргыз мекендештер, Россиядагы, Москвадагы сиздерден өзгөчө суранычыбыз, мамлекет башчыбызга, мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнө, элчиликке курулмат коюудан алыс болсоңуздар. Себеби бул күндөр биз бул апатты бирден бир жеңүүнүн эң оңой жолу мамлекеттик бийлик кызматкерлеринин өкүлдөрүнө колдо кол, бутуна бут болуп жардам берип, ушул күндөрдөн чыгуунун оңой жолу ушул гана. Андыктан сиздерден сураныч, мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнө жалпыга терс сөз арткандардын ордуна үйдөн чыкпай, гигиеналык талаптарды сактап жардам берсек, биз ушул ооруну жеңдик деп эсептейбиз. Мынча адам толсо самолет менен алып кетебиз. 200 адам же 250 адам деген жалган маалыматтарга ишенбегиле. Жана ошондой эле 15 000, 20 000 сомдон Кыргызстанга машина менен алып кетебиз деген жалган маалыматтар таркалып атат. Буларга дагы такыр ишенбейли. Бала бакырабыз менен тынч аман эсен үйдө отуруп азыр дүйнө жүзү ушундай апат курчап турганда дагы улуттар аралыгында жаш муундарыбыз, келечектеги муундарыбыз бири-бирибизге түшүнбөстүк мамилелер болуп атат. Ошолорду кайра соцсеттерге коелдой, бири-бирибизди туура түшүнүп, улуттар аралыкты ынтымакты бекем кармайлы. Силерден сураныч, биримизге бет болуп, азыркы апатка сак бололу. Рахмат.